Социалдык тармактарда контейнер мектептин ачылыш аземинен тартып алынган сүрөт көпчүлүктү наразы кылды. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунус уулу контейнерде окуу намыстанчу нерсе эмес экенин белгилейт. Анын айтымында окуучулар урап калуу коркунучу бар мектепте окугандан көрө контейнерлерде убактылуу билим алуусу туура. Эми контейнерде окуу деген бул мындай бир уялып же бир намыстанчу деле нерсе эмес. Ал контейнерлерди керек болсо ошондой болуп көбөйтүш керек. Контейнерлердин ичин баягы киши жашагандай кылып переоборудовать этип алгандар бар. Эми мисалы окуу типтей кылып жасап, жаңы мектеп салынып бүткөнгө чейин балдар бир жерге барып окуш керек да. Анан жок ошол такыр эле там басып калганга чейин ошонун ичинде күтө бербей, андай контейнердин ичинде окуган мен мисалы туура эле көрөм. Мисалы ичин жылуу жасап, балдарга шарт түзүп берсе. Бирок бул убактылуу нерсе болуш керек. Бул арада 2013-жылдан бери өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү болуп иштеп келе жаткан Аманбай Кайыпов жана сындан башы чыкпаган билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева өз каалоолору менен жазган арызынын негизинде кызматынан бошотулушту. Буга чейин билим берүү министри билим берүү тармагында мүчөлүштүктөр бар экенин мойнуна алган. Это проект Всемирного банка. Я об этом уже не раз говорила, я хочу здесь повториться. Когда разрабатывали данный проект, вообще дизайн данного проекта в 2015 году, все-таки надо было на этот вопрос посмотреть по-другому, более шире, какие проблемы у нас есть. Могут ли наши авторы написать качественные учебники? Развито ли, допустим, у нас на сегодняшний день издательское дело, да, чтобы вот такие качественные учебники издать? Не решая вот эти проблемы, пойти на такой большой проект Всемирного банка, вот я думаю, самая большая ошибка была там. Поэтому мы сегодня получаем плоды этого проекта, я это признаю. Коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган контейнер мектептин абалы менен Азаттык редакциясы барып таанышып, ал жакта билим алып жаткан окуучулардын оюн билди. Биз эгерде эжебиз доскага чакырып калса, биз чыга албай бирибизге тыгылып калабыз, кээде биз урушуп да кетебиз. Бирибизге жазганга да ыңгайлуу, кээде ыңгайлуу болбой атат. Эшке чыгалы десек дагы чыга албай, столдор бири-бирине тийишип калып атат. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков парламент сабактары программасына берген маегинде республика боюнча авариялык абалда турган Кеңеш айылындагы мектептен тышкары өлкөдө 22 мектеп бар экенин билдирди. Бар макул дешкен, керек болсо проектisi үчүн деп өткөн жылы мен бул маселени көтөргөндөн кийин 150 миң сомдон акча берип беришкен. Бирок негедир ачыгын айтыш керек, кээде ушундай болот экен, айрым айылдарда башка мектеп турса заңгыраган, экинчи мектепти бүтүрүп коюп, бир исменен окуп калган айылдар бар. Сейрек болсо да бар. А бирок негедир жанагынтип сүрөтүнөн бери келип, айтылып жазылган мектептер көңүл сыртында калып атканы, бул же биз сыяктуу депутаттардын айткан көтөргөн маселесине берген сүрөттөрүнө көңүл коштук мамиле катары караса болот, же болбосо ал адамдардын тагдырына кайдыгер, же ишенбөөчүлүк катары караш керек болот да. Бул бир эле мисал. Мектеп маселесине байланыштуу журналист Наталья Темирбаева бүгүнкү күндө акчасы бар гана ата-энелер балдарына сапаттуу билим бере алат деген пикирин ортого салды. Я хочу, чтобы в нашей стране можно было получить хорошее образование. Это моя задача. И я, к сожалению, сейчас не вижу, то есть в нашей стране хорошего образования в массе своей, как стандарта, не дают. Но есть и хорошая новость. В нашей стране можно получить хорошее образование. То есть если человек хочет это сделать, если у родителей есть деньги, ключевой момент, да. И если у родителей есть мотивация, то они дадут своему ребенку образование. Что делать людям, у которых средств нет? Айылдагы мектептер менен Бишкек шаарында жаңы окуу жылына карата колдонууга берилген Газпромдун мектебин салыштырып болбойт. Мектепте окуу акысы ар бир окуучу үчүн айына 22 миң сомду чапчыган мектепти ишке берүүдөн мурда Элеттин мектебин жөнгө салсак мындай чуу чыкпайт беле, ким билет. Бул аптанын дагы бир жаңылыгы Кремтөбөл атыккан Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан бошотулуусу боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөөсү аяктаганы болду. Да, действительно, вчера было объявлено об окончании досудебного производства и защите и Алмазбеку Шашеновичу Атамбаеву предложили ознакомление с материалами уголовного дела по
делу Батукаева. Там 27 томов, насколько я правильно понял. Учурда бул иштин алкагында айып тагылган шектүүлөргө материалдар таанышууга, андан ары башкы прокуратурага, андан ары сотко берилет. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы айкы стартка чалдыкканы айтылып, мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына байланыштуу ишти 2019-жылдын январь айында башкы прокуратура кайрадан карап баштаган. Кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүштөрүмдү. Сиздин өтүнүшүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катары кылмыш иши боюнча. Бул ишке катыштыгы бар делип, Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон бир топ аткаминерлер камакка алынган. Атамбаевден тышкары баары үй камагына чыгышты. Правда за нами, победа будет тоже за нами. Давайте. Поддержка. Наше дело правое. Батукаевдин абактан чыгуусу Кыргызстандагы акыркы 10 жылдыктын аферасы болуп, жана бул ишти өлкөбүздөгү коррупциянын деңгээли канчалык масштабдуу болгонун көрсөтүп турат деген кептер бар. Деген менен бул иштин али аягы чыга элек. Себеби камактагы мурунку президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу ооз ачпайт. Бишкектин Жалкичи районундагы эркектер арасындагы үрөй учурган мушташ коомчулуктун оозунан түшө элек. Мыкаачылык менен сабалган жарандар ооруканага жайгаштырылып, абалдары оор. Ал эми адам өлтүрүүгө аракет кылды деген шектүүлөр издөөгө алынып, акыры бүгүн таңкы саат 4-төрдө милицияга өздөрү келишкен. Бирок көп өтпөй Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат жыйыны уюштуруп, издөө иштери боюнча бардык шектүүлөрдүн дарегин таап, туугандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Натыйжада түнкү саат 4-төрдө агасы телефон чалып аларды алып келди. Учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген шектүүлөр өздөрү да көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда деген маалыматты айтышты. Жөн бул жерде эч кандай күнөөсү жеңилдетилбейт. Мына коюлган берене бойдон ушул боюнча эле тергелет, ушул боюнча сотко кетет. Бул жерде эч кандай күмөн санабаш керек. Бул жерде бир жеңилдетүү болот, же кандай бир эме болот депчи. Белгилей кетсек, коомчулукта резонанс жараткан мушташта жабыркагандардын жакындары тергөө иштерине шектүүлөрдү милицияда иштеген туугандары тоскоолдук кылып жатканын айтышкан эле. Мындан улам атайы бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын бир кызматкерине кылмыш иши козголгон. Азыр эми ал акыбалы оор эле азыр чындап айткандачы. Тамак ичип атып, бир нерсеси жакпай калса кайра ошол келинчеги багып атат. Азыр көп кишинин ал жерге кереги жок экен. Эки гана түнкүсүн бирөө, күндүз келинчеги, түнкүсү инисин гана карап атат да. Азыркы биз кирген учурда жооп бере албайт да. Тааныбай койду. Анан жана тамак ичип аткан маалда өзүнө жакпай калса, тиги келинчегинин бетине түкүрүп, ушундай немелерди кылып атат да. Анан азыр эми Кудайдан тилеп отурабыз, баарыбыз ошо жакшы болуп кетсе экен депчи. Ал эми эки адамды аяосуз сабаган бир туугандар кылган бул кылыгы үчүн 10 жылдан баштап өмүр бою эркинен ажыратуу менен жазаланышы мүмкүн.